Ошондо сиз ким болдуңуз? Балдарга туура тарбия берүү, билим алуусун жакшыртуу, бош убактыларын туура пайдаланууга үйрөтүү боюнча иш алып барган Ачык Нарын долбоору үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан тарта иш баштаган. Буга чейин пандемиялык шартка байланыштуу окутууларды жана семинарларды онлайн форматта өткөрүп келген болсо, бүгүн Ат башы районунун Ак Муз айылындагы Боогачы Жакыпбек уулу атындагы орто мектебинде уюштурулду. Негизи мектеп окуучуларына бөлдүк. Андан кийин сөзсүз түрдө мугалимдер катышсын деп дагы эсептедик. Андан кийин болсо ата-энелердин да катышуусу болду дедик да. Себеп дегенде баягы ошол коомдо дискурсту калыптандыруу үчүн бул молодежьту гана, жаштарды гана биз тарта албайбыз да. Ошон үчүн бардыгын тарталы деп мугалимдерди да чакырдык, ата-энелерди да чакырдык, анан окуучуларды да коштук да. Адам жана белгилүү бир система деп чыкты. Бул мисалы Семинар 3 бөлүккө бөлүнүп, окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер катышты. Анда окуучуларга мектептен алган билимин кайталоо максатында суроо жооп иретиндеги викториналар менен коштолгон окутуулар өткөрүлүп, бүтүрүүчүлөр үчүн маанилүү болгон кесипти туура тандоо боюнча сабактар орун алды. Биз мурун мындай иш-чаралар болчу эмес. Бүгүн мугалимдер бизге мотивация берип, кандай кесипти тандоо керек, кандай багытта жүрүш керек, ошолордун баарын айтып берди. Мен өзүмдүн кесибимди тандоого үйрөттү. Мен азыркы учурда мурун дарыгер болгум келчү, бирок оюм өзгөрдү. Ал эми ата-энелер жана мугалимдер үчүн баланы туура тарбиялоо боюнча сабактар өтүлүп, тарбия берүүнүн бир нече багыттары жөнүндө атайын адистер кеңеш беришти. Катышуучулардын айтымында семинардын аркасында тарбия берүү боюнча буга чейин тааныш эмес маалыматтарга ээ болушкан. Баланы өзүн эркин коюу, тарбиянын көптөгөн түрлөрүн айта турган болсок, ошол багыттарга бөлүп көргөздү да. Өзүбүздүн ошол балдарыбызды кайсыл багытта тарбиялап жаткандыгыбыз өзүбүзгө маалым болду дагы. Анан ошол кайсыл стилди, кайсыл багытты тандасак туура болорун түшүндүк. Ошондой эле жаңырган жылдан тартып Ачык Нарын долбоору облустун айыл аймактарында да семинар тренингтерди өткөрүп бир катар иштер аткарылмакчы. Белгилей кетсек, аталган долбоор Кыргызстан Сорос фонду тарабынан колдоого алынып келет. Жамин Көлбаев, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар.